Биринчиден 4-класстар үчүн калыптандыруучу көндүмдөрдү баалоо үчүн баалоо эп видео көрсөтмөсүнө кош келиңиз. Келгиле, жаңы колдонуучу ат менен сыр сөздү түзөлү. Мисалы, А. Албанова. Каттоо баскычын басыңыз. Колдонуучу атыңызды киргизиңиз. Сыр сөз 1, сыр сөздү ырастоо 1 жана тапшыруу баскычын басыңыз. Биз колдонуучунун маалыматын толтуруу үчүн формага барабыз. Келгиле, профилди толтуралы. Атыңызды киргизиңиз. Меники Асель. Фамилияңызды киргизиңиз. Албанова. Жынысын тандоо. Телефон номерин каалган форматта киргизиңиз. Жайгашкан жерди тандоодо областты жана районду тандаңыз. Жана тапшыруу баскычын басыңыз. Сиз азыр катталдыңыз. Классты кошуу үчүн классты кошуу баскычын басуу керек. Бул жерде биз аймак, район жана мектеп талааларын толтурабыз. Окуу жылын тандап, классты сиз жогоруда белгилеген форматта киргизебиз. 1Б кыр жана тиешелүү класс тандаңыз. 1-класс үчүн кыргыз тилинде. Тапшыруу баскычын басыңыз. Бизде 1Б кыр класс пайда болду. Дагы бирөөсүн кошолу. Областты, районду жана мектепти тандап, окуу жылын тандап, андан кийин туура классты киргизиңиз. Мисалы, 4Б кыр. Жана төмөндө тиешелүү классты тандаңыз. 4-класс үчүн кыргыз тилинде. Тапшыруу баскычын басыңыз. Бизде жаңы 4Б кыр классы пайда болду. Бардык класстар кошулгандан кийин биз окуучуну кошо баштасак болот. Окуучуларды класстарга кошуу үчүн адегенде биз кошуучу классты тандашыбыз керек. 1Б кыргыз тилинде 1-класс үчүн. Окуучу кошуу баскычын басыңыз. Окуучунун атын жазыңыз. Мисалы, Албанова Асель. Жынысын киргизиңиз. Жашты тандоо. Тапшыруу баскычын басыңыз. Дагы бир окуучуну кошолу. Канат Кемелов. Окуучуну кошуу, жынысын тандоо, жашты тандоо жана тапшыруу баскычын басыңыз. Азыр бизде 2 окуучу пайда болду. Окуучуну башка класска кошуу үчүн 4Б кыр кыргыз тилинде 4-класс үчүн. Окуучуну кошуу тандоону керек. Фамилиясын, атын Данияр Усманов, жынысын киргизиңиз, жашын тандаңыз, тапшыруу дегенди басыңыз. Дагы бир окуучуну кошолу. Фамилиясын, атын, мисалы Светлана Кудайбергенованы киргизиңиз, жынысын тандаңыз, жашы, тапшыруу баскычын басыңыз. Бизде 4 окуучу пайда болду. Кийинки кадам окуучулардын көндүмдөрүн текшерүү, башкача айтканда баалоону жүргүзүү. Тыгыштык кабыл алуу көндүмүн баалоо үчүн биз 1Б кыр кыргыз тилинде 1-класс үчүн тандайбыз. Көндүмдөрдүн тизмесинен тыгыштык кабыл алууну тандап, окуучунун атынын жанындагы 4 бурчтукту же кутучаны басабыз. Ар бир тесттин ичинде бизде аталышы, тесттин сыпаттамасы жана көрсөтмөлөрү бар. Бул баалоону кантип өткөрүү керек, ошондой эле окуучу колдоно турган материалдары да бар. Келгиле, ар бир окуучунун жообун текшерели. Тапшыруу баскычын басыңыз. Дагы бир тест тапшыралы. Окуучунун жанындагы кутучаны белгилеңиз. Окуучунун ар бир жообун белгилөө керек. Тапшыруу баскычын басыңыз. Окуучулардын атынын жанында тестти тапшырды деген белги же болбосо галочканы көрүп жатабыз. 4Б кыр 4-класс кыргыз тилинде басабыз. Синонимин табуу тандайбыз. Окуучунун жанындагы кутучаны белгилейбиз. Тесттин аталышы, сыпаттамасы жана нускамалары да бар. Окуучунун ар бир жообун белгилейли. Эң ылдый жагында тапшыруу баскычын басабыз. Экинчи окуучунун тапшырды галочкасы жок. Тестти өтүү үчүн кутучаны белгилеңиз. Биз азыр окуучунун ар бир жообун белгилеп, тапшыруу баскычын басабыз. Ошону менен окуу компонентиндеги синонимди табуу бөлүмүн аяктадык. Бардык тесттерден өткөндөн кийин биз отчетторду чыгара алабыз. Баалоо эпте отчеттор 3 түргө бөлүнөт. Класс боюнча топтоштурулган, аралык отчет жана тапшырманы аткаруунун отчету. Тыгыштык кабыл алуу боюнча отчетту көрсөтүү үчүн отчет тандоо, класс боюнча топтоо,
тыгышты кабыл алуу баскычын басыңыз. Биз окуучулар киргизилген таблицаны көрө алабыз. Андан ары эгерде биз окуучунун атын бассак, биз кайтарым байланышты көрө алабыз. Башында окуучунун билимин көрсөткүчүн көрө алабыз. Экинчи пункт окуучуга арналган. Үчүнчү пункт мугалимге сунуш. Башкы менюга кайтуу үчүн жогорку сол бурчтагы мандарин сүрөтчүсүн басыңыз. Бул 1-класс үчүн отчеттор болчу. 4-класстыкын көрүү үчүн 4Б отчет тандоо, класс боюнча топтоо, синоним табуу баскычтарын басыңыз. Бул жерде окуучулардын тизмесин көрө алабыз. Биз окуучулардын бирин тандап, кайтарым байланышты көрөлү. Ошондой эле тесттин жыйынтыгын көрө аласыздар. Ал эми башкы менюга өтүү үчүн жогорку сол бурчтагы мандарин сүрөтчөсүн басабыз. Жогорку оң бурчта 3 чекит бар. Бул баалуу эп колдонмосунун башкы менюсу. Жөндөөлөр же настройки, синхрондоштуруу жана программадан чыгуу. Кайра кирүү үчүн логинди тандап, сыр сөздү киргизип, кирүү, логин баскычын басыңыз. 1-4-класстар үчүн калыптандыруучу көнүмдөрдү баалоо үчүн баалуу эп видео көрсөтмөсүн көрдүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.